Biz tuğunu özgörttük. Гимнди да өзгөртүшүбүз керек. Мамлекеттик гимнди өзгөртөбүз. Мындай пикир төрага Нурланбек Шакиев тарабынан айтылды. Ага себеп катары Кыргызстан өнүгүү жолундагы өлкө экенин атаган. Төрага гимн барына бирдей ыргакта кандай кырдаал болбосун оңой ырдап кеткидей жазылышы керек деп эсептейт. Ырдаганга да оор. Ар бир кыргыз бул гимнди ырдай албайт. Бул марш. Ошон үчүн Жогорку Кеңештин укугу, Жогорку Кеңештин милдети biz жақында гимнди өзгөртөбүз. Гимн ар бир кыргыз биринчи класстан баштап 85-90го чыккан биздин аксакалдарыбыз, апаларыбыз да ырдай турган жөнөкөй марш эмес, жакшы бутуна турган кыргыз эли, кыргыз мамлекетинин гимни болуш керек. Төраганын мындай пикири коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Басымдуу гимнди өзгөртүүгө негиз жок деген сындар айтылууда. Тарых илимдеринин кандидаты Сабыркул Арстанов мамлекеттик символикаларга олуттуу мамиле жасоо керек деп эсептейт. Адатта мындай кадамдар тарыхта революциялардан кийин гана болуп келгенин жүйө келтирди. Кескин өзгөрүштөр болуп, мисалы революциялар болуп, мурунку коомдук системанын ордуна жаңы коомдук система түзүлгөн мезгилдерде өзгөрүлөт да, мисалы мамлекеттик төңкөрүштөр болуп, башка таптакыр бир саясий башка күчтөр келип калса жаңылайт. Башкаруу формасы өзгөргөндө жаңылайт. Анан жөнү жок жаңылабайт да. Ошол себептен мен буга каршымын. Азыр биздин жалпы коомчулук кабыл алган, мен ойлойм, ар бир кыргыз жараны сүйүп уккан, жакшы билген гимнибиз бар. Ал гимн мындай өзгөртүүгө зарыл эмес. Гимн бул мамлекеттик же социалдык бирдиктин символу катары кабыл алынган салтанаттуу ыр. Гимндин маңызында мааниси терең ата мекен, эл эмгеки, билим, өнүгүү сыяктуу ураан чакырыктар камтылган. Деген менен филология илимдеринин кандидаты Майниса Кошиева текстин айрым сөздөрүн өзгөртүү керек деген пикирде. Мисалы, гимндин досторуна даяр дилин берүүгө деген саптары такыр башка маанини туюндуруп турарын белгиледи. Досторуна даяр дилин берүүгө деген саптар бар эмеспи? Ошол жерде дагы эми жакшы неме, дил деген бул башка маселе да. Дилин берүү болбойт болуш керек менин оюмчачы. Дилин берген менен бул досторуна дилин берүү деген тилин да бербеш керек болсо, дилин да бербеш керек да. Эми досторуна эми баягы биздин Кыргыз Республикасы көп улуттуу өлкө, ошол мааниде айтылып атабы, кандай болгончокто дагы менин оюмча ошо дилин дагы тилин да берүүгө деген саптар. Бул жерде тилин берүүгө деген жок, дилин берүүгө деген бар. Мен ошого макул эмесмин. Ал арада гимнди өзгөртүү ниети боюнча президенттин маалымат кызматы үн катты. Ал учурда гимн өзгөрөт деп дүрбөлөңгө түшүүгө негиз жок деп билдирди. Ага катар коомчулукта кызуу талкууга алынып жаткан төраганын сөзү анын жеке пикири экендигин кошумчалады. Эгер мамлекеттик гимнди өзгөртүү демилгеси көтөрүлө турган болсо, анда анын сөзүндө музыкасына сөз түрдө ачык сынак жарыяланып, ага акындар, жазуучулар, композиторлор, философтор айтор мамлекетибиздин гимнин ийине жеткире иштеп чыгууга дараметим жетет дегендер катышып, алардын иши калктын көпчүлүк катмарынын колдоосуна ээ болуш керек. Бул бир топ убакыт алат. Андыктан азыр гимн өзгөрөт экен деп дүрбөлөң түшүүгө негиз жок. Кыргызстанда гимнди өзгөртүү маселеси буга чейин да көтөрүлгөн. 2012-жылы декабрь айында анын экинчи куплети толугу менен алынып салынган. Ага бейкуттук деген сөз терс мааниге ээ деген пикир себеп болгон. Деген менен элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан мамлекеттик гимнди өзгөртүүгө учурда зарылчылык жок дешет. Бирок биз көнүп калып, сонун деген жакшы сөздөр бар гимнде. Көнүп калып, өзгөртөтүлө болуш керек. Эгер мындай деңгээлде айтылып жатса, учурдун өткүр талабына ылайык баары жок жасалыш керек. Бизде кээ бир мындай илгерки адамдарыбыз бар. Жок, андай кылбаш керек. Раз ушул мезгилге ошо требование болуп атабы? Өзгөртүш керек болсо өзгөртүш керек. Музыка аябай жагат. Сөз деле жакшы эле жазылган. Жакшы эле го, өзгөртүү кереси жок. Эмне үчүн? Ол эми бир жер алыгы неме кошуп, флагта неме күнкараман немеси неме кылды го, ошондой бир немеси болсо майыл анан жөндөн жөн өзгөрткөн ол кереги жок. Өзгөрүлбөй калса деген оюм бар менин.
Кыргызстандын гимни 1992 жылы 18 декабрда бекитилген. Анын сөзүн Жалил Сыдыков менен Шабданбек Кулуев, обонун Насыр Давлесов менен Калый Молдобасанов жазган. Алмагүл Эркебайкызы, Адилбек Абдакимов, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ.